Ассаламу алейкум достор. Видеонун башында силерге бир кыскача өзүбүздүн инилерибиз иштеткен магазинди көрсөтүп кетким келип атат. Бул магазин Барс бренд магазини. Зеленый торговый центрда Яндекстин офисинин жанында жайгашкан достор. Яндекстин офисине кандайдыр бир жумуш менен келе турган болсоңуздар, кирип кийимдерди көрсөңүздөр болот. Кийимдерди көрсөтө кетсек достор, бул жерде жалаң качественный өзүбүздүн Кыргызстандан келген турецкий кийимдер экен. Футболкалар, мисалга алсак, футболканын түрү мынакей. Аябагында көп түрү бар экен. Жана ошондой эле бул жакта полуклассика рубашкалар. Рубашканын алдына жарашыктуу өзүнүн шымдары бар экен, мондай полуклассика болгон. Бул жака кетсек достор, мына бут кийимдер, макастар жана ошондой эле бул жакта мынакей спортивкалар. Спортивканы достор аябагандай жакшы качественный мондай линингтин алды үстү двойка спортивкалар бар экен. Азыркы сезонго аябай жакшы экен. Дышащий жана ошондой эле линингтин безруковкасы. Болгон цветте, болгон түрү жана ошондой эле мынакей достор шымы линингтин азыркы сезонго ылайыктуу жеңил, дышащий, холодок шымдар. Бул жака да карасак достор, мынакей футболканын түрү, спортивканын түрү, бут кийимдер, носкилер. Бул жака келип полный образ өзүңөргө собирать этип, алды үстү бутуңардан баштап башыңарга чейин кийип кетсеңер болот экен. Шапкалар бар экен. Мисалга азыр мен силерге өзүм бир спортивка алдым, ошону кийип, кандай болду, образ кандай собирать этилди, силерге көрсөтүп бермекчимин достор. Достор, мынакей лининг сүйүүчүлөрүнө полный бүт лининг болду, без руковкасы. Анын ичинде спортивка мынакей мондай. Анын могу спортивка алды үстү двойка, шымы. Качество аябай сонун экен. Келсеңер, кийип көрсөңөр, сөзсүз чечпей эле алып кете турчу качествода экен. Бул шлёпкасы. Муну менен смело раздевалкага кирип чыгып, ушул жерде ушинтип ары бери басып жүргөнгө болот достор. Келип, Мирбектин каналынан алдык эле деп келсеңиздер, силерге бул жакта инилерим силерге мощный скидкаларды кылып берет. Азыр как раз көп товарларга акция болуп атыптыр. Анын үстүнө дагы скидка болот. Ошол достор, келип, өзүңөргө жаккан кандай образ издесеңиздер, чогултуп кийип кетсеңер болот достор. Келе бериңиздер. Здравствуйте. Здравствуйте, Шереметьево. Так, сейчас скажу цвет. Как просто еще опоздал. Так. Ассаламу алейкум туугандар. Ассаламу алейкум. Такси тармагында иштеп жүргөн менин кесиптештерим. Кандайсыңар? Бүгүн 13 июнь 4-күн болуп калыптыр уже. Эртең мененки саат 8-ден 19 мүнөт өттү. Биринчи заказ менен бисмилля деп Шереметьевого келдим. 6910 рубль дейт. Азыр көрүп атам баасын. Мен ойлоп аткам, где-то бир 5000 рубль болсо керек деп. Жакшы, сонун биринчи заказ. 6910 рубль. 42 минутада келдим. Так, бүгүнкү смена кандай болот? Бүгүнкү смена 12 саат, может даже 15 саатка чейин болуп калышы мүмкүн. Анткени бул тарифте 8 саат, 10 саат, 12 саат деген неме выгодно болбой калат баа. Анткени аренда көп болгондуктан ал убакытта өзүңө иштей албай калышың мүмкүн. Бирок кээде болуп калат. Кээде жакшы заказдар болгондо 4-5 сааттын ичинде эле же 5-6 саатта жакшы результат чыгып калат. Ошол достор, бүгүн видеонун жүрүшүндө эмне жөнүндө сүйлөшөбүз. Видеонун жүрүшүндө мо зикир тууралуу, зикирге кызыккандар көп болуп атпайбы? Зикирдин плюстары жана минустары жөнүндө айтып бермекчимин. Кандай жакшы жагы бар экен, кайсы жаман жагы бар экен, ошол жөнүндө видеонун аягына чейин айтып бергенге аракет кылам. Ошон үчүн видеонун аягына чейин көрүп туруңуздар. Мен болсо азыр барып очередке турайын.
машина жууйын десем, азыр погоданы карасам, бүгүн кечке жаан жайт дейт. Так что жуубайлы, азыр очередте күтөбүз. Канча саат күтөм? Аны бир Кудай билет эми. Здравствуйте. Без багажа, да? Да, Новинский бульвар. все верно. Так, едем по какой дороге? По бесплатному? Разница почти полчаса показывает. Ничего страшного. Новинский бульвар 31-ге келдим. Шереметьеводан. 1 саат 10 минут болуп кетти. 5849 рубль. Элит заказ бергенден кийин платный жол менен эле жүрсө болот да. Негизи ошондой болчу. Бүтүлүп только по платной. Даже хоть түнкүсүн келсең деле платный менен. Буга эмне болуп кетти билбейм. Жарым саат разница менен келдим. Если платный менен келгенде бир 40 минутта келмекпиз да. Как вам этот автомобиль? Пока нравится. Нравится всё? Да. Но пока новое, не ломается, нравится. В дальнейшем что будет, не знаю пока. А вам, как пассажиру? Ой, очень впечатляет, неожиданно приятно. И шумоизоляция неплохая. Да. Так, ошентип Можайское шоссе дом 2-ге келип калдым. 2513 рубль. 2513. 12-13 минутада келчү жер болчу, пробкага тыгылып калдык. 20 бирдемке минутада келди. Мени байытып кетти. 300 жапжаң акчаларды берди го. 2500 рубль берип кетти. Чота тариф элип эмне болгон билбейм. Чай деген нерсени билбей калышыптыр. Чай бербейт эч ким. Көптөн бери. Майда чүйдө жанагындай 5000 деген чайлар жок. Уже аренда чыкты. Эми дальше чөнтөккө иштейбиз, чөнтөккө. Эмне машинаны айтып берейин деп аткам, силерге. Машинанын минустары жана плюстары. Плюстарынан баштайынчы, жакшы жагынан. Машинанын плюстарын айтып кетсем, эң эле жакшы жери бул парковкалар бекер. По городу бүт баардык парковка. Жана 200 рубль, 40 рубль, 380 рубль, 450 рубль бүт парковка. Хоть Кремльдин түбүнө апарып, платный парковкага токтотсоң бекер. Только жана под шлагбаум парковкалар барго, городской. Шлагбаум ачылып киргенче, аларга бекер эмес. Еще немеде бекер деп угуп атам. Специальный транспондер керек деп. Транспондерди как электромобиль деп оформлять этип, ошондой транспондер болсо платный дорогалардагы. Алар жок, жок менде пока что. Айтсам бул машинаны берген немеге. Ал дагы билбей эткен, не знаю деген, сураштырып көр, если что кылып беребиз деген болчу. Кандай кылыш керек экен, каяктан кылыш керек экен, сураштырып көр депчи. Плюстарынан дагы эмнеси плюс? Бензин эмес, электромобиль, заряд, эч кандай бензинге аркы берки расход жок. Ошонусу плюс. Дагы эмнеси плюс? Эшик ачпайсың. Жана выкластыкындай эле кнопка менен. Дагы эмнеси плюс? Пока что ушул. Пока ушул. Минустарынан дагы эстейин. Бүт оюмду, бүт немени собирать этип туруп, анан кош айтып берем, Здравствуйте. Значит, план такой.
Короче, сейчас едем в Сити, Ага. там минут на 10. Ага. Вот, короче, потом едем на средь, блядь, примерно. Забираем дочку. Ага. Так этот заказ вы нахуй отменяйте, блядь. Скажите, что отменил, пидорас, блядь. И я вам чисто кашу продаю, блядь. Так, сейчас доедем сначала. Да, брат, отменяй, скажи, что ты пидорас, я чисто кашу немножко дам. За сколько ты ж перевести? Ну, сейчас в Сити, да? Да, малышка. Я тоже тебя очень люблю. Тут просто, блядь, Нирбек, блядь, немножко в жизни не понимает, блядь. И как бы, блядь, он как бы не очень разбирается, блядь, в жизни, блядь. То, что стоит, блядь. Я вам предлагаю последний раз. Я вам перевожу 5000. И мы съездим за моей дочкой и в Сити. Нирбек, подумай еще раз, пожалуйста. У меня заказ только до Сити. Короче, Я это вас хуйло, довезу бля, до которое Сити. может, блядь, только, блядь, до Сити возить, блядь. До первого мусора, блядь, его довести надо, бля, просто, блядь. У него, блядь, ни прав нет, ничего, блядь, вообще. Мы с вами сейчас сделаем вот что. За светофором я вас высаживаю. Вы дальше ловите другое такси и едете с ним куда хотите. Со мной нельзя так разговаривать, вот так. А вот, видишь, полиция, вот возьмешь, Ну вот, как раз вот возле полиции а что ты остановлю. полиция парень? Вот. Спасибо огромное. Благодарю вас. А вы же слышали, как он со мной разговаривал? Я вообще не в тебе не понимаю. Вам что нужно? Устроить по жизни плохую жизнь или что? Ну хорошо, устройте. Давайте я вам устрою. Ага. Не переживайте. Да. Хорошо. Да, да. Давайте. Ухумбек, блядь, хуёвый, блядь, гандон, блядь, конченый. Я тебе устрою, блядь, жизнь. Охуенно, блядь. Ага. Алло. Добрый вечер, значит, здрасте. Здравствуйте Еще еще раз. Да, смотрите, я что-то не очень поняла, почему с меня снимают 8000, это первое. За то, что вы не закончили поездку, это первое. Второе, вы с моим супругом, как я понимаю, обсуждали, что в Крокусе моли, как должно было быть, так должно было быть, и нас нужно было всех мочить. Вы вообще в себе? Если у вас все записывается, давайте проверим на Крокус-Сити. Я понимаю, что он не врет. Ну, Я вас очень прошу, пришлите остальное. я вам, Дарья, пожалуйста, послушайте меня. Я вам сказал, то, что мы про Крокус ничего не говорили, но вы не поверили, я вам видео отправил полностью, по минутам, по секундам, там ничего не отрезано, там можете посмотреть внимательно, по секундам там все есть. А если все еще не верите, ну не знаю, там обратитесь, к кому вы хотели, ФСБ, там, прокуратуру, там, кому хотите. У меня все фиксация, у меня там специалисты все проверят. Не переживайте, я обращусь. На этом мы прощаемся тогда, Дарья. Да, ваш номер у меня есть, поэтому Да. Хорошо. мы прощаемся. До свидания. Будем с вами общаться. Хорошо. Давайте. Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Ден соолук иштери жакшыбы? Ушу менен биринчи видеодо канча экинчи, үчүнчү жолу силер менен амандашып атат окшойм. Анткени буга себеп жана өзүңүздөр смен тартып баштаганда жакшы эле жумуш башталган, жакшы эле болуп аткан. Ая конфликт менен клиент менен конфликт болуп, ошондон кийин уже тартпай калдым.
анткени видеону жыйынтыктайын десем, бир силерге бир жакшынакай бир отчет берейин дедим. Видео эмне болуп бүттү, рейтинг түшкөн жокпу, клиент жана заявление жазам деп эле жазган жокпу, Яндекс блокировка кылган жокпу деген сыяктуу суроолор болбосун депчи. Арадан 10 күн өттү. Эч кандай Яндекс блокировка кылган жок. Клиент заявление жазган жок. Же болбосо рейтинг түшкөн жок. Наоборот, рейтингим көтөрүлдү, 5ке чыкты. Наоборот, ошондон бери. Бул нерседен эмне айтып кетким келет, достор? Мындан хуже ситуациялар болот. Ошон үчүн видеорегистратор коюңуздар машинаңыздарга сөзсүз. Кээ бирөөңөр айтышыңар мүмкүн, клиентти мынчалык чыдап, унчукпай отуруп аласыңар, балы кооз болуп, клиентти мындай моментте сүйрөп түшүп салыш керек, машинадан антыш керек деп. Не только бизнес тарифте, любой тарифте клиентке андай отношение кылган болбойт. Алдыңбы до конца жеткириш керек, унчукпай. Клиент всегда прав деген бар. Если клиент ошончолук эле сени уруп согуп, же болбосо наличность өтпөсө, унчукпай жеткиришиң керек. А мен клиентимди эле көрдүңөр, прямо анчалык эч нерсе деле кылган жок. Бирок мен деле ошого карабастан, жаан жаап атканга карабастан түшүрүп салдым. Антпеш керек болчу мага. Мен ошо корктум бир аз. Яндекс блокировка кылып коебу депчи. Эч нерсе болгон жок. Анан айтып кете турчу нерсе, видеодо өзүңүздөр көргөндөй эле мага куру доомат коюп, сен терактты жактайт экенсиң, терактты колдойт экенсиң, сен жана Крокуста болгон нерсени айтып турсуң, сөз кылып турсуң, баарын өлтүрүш керек болчу, чала болот, сооп болот деп айтып турсуң деди. Мындан дагы хуже ситуациялар болушу мүмкүн, достор. Зордуктады, же болбосо мага дамага калса аракет кылды, же болбосо машинаңарга наркотик таштап коюп, же болбосо мен ушундай машинадан аябай кымбат нерсемди унутуп койдум эле, бербей койду деп. Ушундай куру дооматтар болушу мүмкүн, достор. Азыр буларга эптеп кичинекей повод берсең эле, соттоп камап салайын деп эле турат булар, орустарчы. Же выдворение кылып, эң жеңил болсо, эң оңой болсо, депорт кылып салат. А так башкасынан Кудай сактасын камап салыштанчы. 4000 рубль турат видеорегистратор. Жанагы мен видеолор клиент менен болгон ситуациялардын баардыгы 4000 рубльдук видеорегистраторго жазылат. Кандай видеорегистратор экенин көрсөтүп коем. Ошондой заказ берип, алып, установка кылып алыңыздар, достор. Сактыктагы ордук жок дейт. Сак болуп өзүңүздөргө. Ал регистраторду кандай установка кылам деп ойлонуп жатсаңыздар, мага чалыңыздар, жазыңыздар. Мен өзүм лично жардам берем. Установка кылганга баарын көрсөтүп берем. Кандай телефонго видеолорду скачивать этиш керек, баарын көрсөтүп берем. Ошон үчүн, достор, айта кете турчу нерсе, этият болуңуздар. Анткени недавно эле тоже бир тууганыбыз менен жана МКаттан клиенттерин түшүрүп салса, бул СВОго каршы экен, СВОдо ким барып келсе ошолорду жаман көрөт экен деп туруп, камап салып, жакында эле кайра чыгарды. Ошондой ситуациялар көп болуп атат азыр. Бир нерсе болсо эле бул СВОго каршы экен, же болбосо жана Крокуста болгон нерсени бул жактайт экен, ошол нерсени колдойт экен деп айтып чыгып атышат. Ошон үчүн өзүңүздөргө этият болуңуздар, айта кете турчу нерсе. Сак болуңуздар, регистратор коюңуздар, койгонго жардам керек болсо айтыңыздар. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.